кээ бирибизге мисалы ошо тикенек кирип келсе да сөгүнөбүз. Биз субханалла дебейбиз да туурабы? Же субханалла дейсиңерби? Мен билгенден божо сакалчылардын жартысынан көп мындай деп папаштар келген. Баягы мындай койсо көңгөнат калабы уйга жүгөн салабы деген бар да туурабы? Көп адамдар өзүнүн адаттарын илгерттен калган нерсени чыгарышып бар. Эми ошол бул мындай айтканда сен ким экениңди билип коет экен, бир тикенчи. Кандай нерсе, кандай размышление кыла турганын билип коет экен да. Адамдар билесиз, качан мындай бир проблема келгендечи, оозунан чыккан сөздөн билип калат. Мага кээ бирлер жазат да, устаз, менин күйөөм эме намаз окуйт, 4 ай адабатка чыгып келген момундай, бирок мени шатырат эле сөгө берет дейт да. Анан эмне дейсиң эми? Мени айтып кой, сөкпөсүн деп айтасыңбы? Ал уже белгилүү уже. Демек субханалла 4 ай деле пока оңдой эле экен ал. Кайрадан 4 айга чыгып кетиш керек экен да. Анткени оозуңан эмне чыкса, сен ошосуң, кимсиң экенин билинет турат. Сен оозуңан чыккан сөздөн эле билинет. Биринчи эле чыккан сөзүңөн сен ким экениң. Проблема болду. Сен ошондо бирөөнү күнөөлөп баштасаң, сен эң алсыз адамсың. Эгерде оозуңан ушундай бир карай чыга баштаса, анда субханалла сен эң адепсиз адамсың. Эгерде ушундай проблема келгенде, сен бирөөнү күнөөлөп ошону баягы басындырып, ушул болбой койгондо дегенде, экен сен эң алсыз адамдан адам болуп каласың. Көп адамдар жашоого келген сыноогочу ушундай бир эң алсыздардын бир эмеси, ушул болбосо ушундай болбойт болчу дешет. Бул адамдар эч качан бул дүйнөдө ийгиликке жетпейт. Бактылуу боло албайт. Адам өзүнө сары эсеп кылмайын, балки мендендир. Ушу бир жерим туура эмес болуп калгандыр. Мен ушу жагым момундай кылбай эле койсом болмок экен. Ушул нерсе туура эмес болду го. Ушу бул жерден мен жаңылдым окшойм. Ушуну туура эмес кылган экенмин деп өзүн жемелегенге чейин жетпесе, субханалла, ал адам экен эч качан жакшылыкка жетпейт экен. Ушундай нерсе. Демек, пайгамбарымыз айткан фитандан дейт. Фитнадан, бузукчулуктан корголгон адам гана бактылуу деп айткан экен.